Салам достор, Кыргыз даамдары каналына кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздерге ушундай болгон аябай даамдуу котлеттин рецептин сиздер менен бөлүшөм. Анда эмесе мен менен чогуу болуңуздар. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Бизге уйдун фаршы, жумуртка, пияз, картошка жана специялар керек болот. Биз биринчи уйдун фаршын салып, ага блендерден өткөзүлгөн пиязды, картошканы салып, татымына жараша туз жана специялерди салып, жана май кошуп, өсүмдүк майын жакшылап аралаштырабыз. Биз фаршты ушинтип жакшылап колубуз менен ургулап аралаштырып алышыбыз керек. Мынакей фаршты аралаштырып алдык. Эми ичине бышкан жумуртканы салып, биз котлетти түйө баштайбыз. Биз котлетти түйүп алдык. Эми бизге сметана жана соевый соусту экөөнү жакшылап аралаштырып, котлеттин үстүнө шыбап чыгабыз. Эми биз картошканы ушундай тилкелерге бөлүп алып, ага туз жана өсүмдүк майын кошуп, анан мен бул жерде паприка да коштум. Жакшылап аралаштырабыз жана котлеттердин жанына тизип чыгабыз. Эми биз ысытылган духовкада 40-45 мүнөттө 200 градуста котлеттерди бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин котлетибиз да бышты. Аябай аппетиттүү, даамдуу болду. Эми мен кесип көрсөтөйүн. Мынакей, өзүңүздөр көрүңүздөр. Аябай даамдуу. Достор, сиздер да жасап көрүңүздөр. Комментарий күтүп калам сиздерден. Өз оюңуздарды калтырыңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.